Жаман ойлордун келүүсү. Өлүп алгысы келген, уруп салгысы келген балдарын ажырашып кетким келет деги эле ушундай жаман ойлордун келүүсүнүн себеби эмнеде? Негизи эле жаман ойлордун баардыгы тең бул шайтандан болуп эсептелет. Шайтан кайсыл учурда адамдарга зыян, ушундай жаман азырыктарды салат. Көбүнчө шайтан адамдарга катуу көз тийген учурда, сыйкыр дубалар окулган учурда жана коргонуусу жок, ибадаттар алсырап, намаздардан алсырап калган учурларда шайтандын адамдарга ушундай жаман ой салуусу же жаман азгырыктарды салуусу күчөйт. Жаман ойлордон, азгырыктардан арылыш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай нерсени үйрөтөт. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир сахаба келип арызданат дагы: Алланын элчиси, мага ушундай бир жаман азгырык, өтө бир жаман ойлор келет. Мен аларды айткандан көрө мен асмандан учуп түшкөнүм жакшы деп бир ушундай нерсени айтат да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллахка шүгүрлөр болсун дейт. Жаман ойлорду, бизге келип аткан жаман азгырык, васвасалардын баардыгын тең Аллах Таала кечирет, эки шарт менен. Эгер деле биринчиси ал аны айтып жибербесе, экинчиси ал аны аткарып жибербесе, демек бизге келген жаман ойлордун баардыгы тең кечиримдүү болуп эсептелет. Жана дал ушул жаман ойлор келип аткан учурда ауду биллахи минеш шайтонир раджим деген сөздү көп-көптөн кайталаш керек болуп эсептелет.